Бүгін болып өткен окуялар, кабарлар жана жаңылыктар менен Күн кабар Ак кеме студиясында Адлет Амангулов. Саламатсыздарбы? 23 августта өлкөгө авиатрафик авиакомпаниясынын Новосибирск Ош багыты боюнча каттам учуп келди. Бул борт менен Орусиядан 152 кыргыз чараны кайтып келди. Алардын ичинде жаш балдар дагы бар. Бул тууралуу республикалык штабтан кабарлашты. 24 август Екатеринбургдан Ошко Урал авиакаттамдары авиакомпаниясынын чартердик каттам учуп келген. Бул рейс менен мекенине 171 кыргыз чараны кайтарылды. Алардын ичинде балдар дагы бар. Аталган каттам менен Ошко, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Магнитогорск, Курган, Пермь жана башка шаарлардан кайтууга өтө муктаж болгон жарандарыбыз. Ар кандай оорулары бар улгайган адамдар, кош бойлуу жана кичинекей балдары бар аялдар, ошондой эле оор турмушка кептелген жарандар учуп келишкен. Бүгүн 24 августта Сибир ава каттамы менен Новосибирск Бишкек каттамы менен 208 кыргыз чараны өлкөгө келди. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Өлкөгө келгендердин арасында балдар, кош бойлуу аялдар жана ден соолугунан маселе жаралган жарандар келген. Бул каттам менен Красноярск, Иркутск, Сахалин жана ошондой эле Владивостоктогу мекендештер келишкен. Бишкекте Тулпар картасын айдоочу жүргүнчүлөр кантип колдонуп жатканын текшерүү үчүн Тулпар көзөмөл кызматы иштеп жатат. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы кабарлайт. Эске салсак, 1-марттан тарта Борбор калаада Тулпар электрондук төлөм системасы ишке кирген. Анда жүргүнчүлөр автобус менен троллейбустарга киргенде жол кирени акчалай эмес карта аркылуу төлөйт. Бирок пандемиядан улам системага токтоп 10 августта кайра жанданган. Тулпар кызматынын адистери жүргүнчү карта менен жол кире төлөгөндүгүн айдоочулар сата турган карталардын бар жогун текшеришет. Ошондой эле валидаторлор иштеп жатканын көзөмөлдөп, аны колдонуу эрежелерин жүргүнчүлөргө түшүндүрүп беришет деп айтылат маалыматта. Коопсуз шаар долбоорунун 2-бөлүгүн ишке киргизүү үчүн курулуш монтаж иштери башталды. Бул тууралуу маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитет кабарлайт. Комитеттин маалыматына ылайык 21 августта Бишкек шаарынын Алыкулов, Ахунбаев көчөлөрүнүн кесилишине стационардык аппарат комплексин сыноо режиминде орнотуу башталган. Коопсуз шаар долбоорунун 2-бөлүгүн ишке ашыруучу кытайлык компания иштер айтылган мөөнөттөн кеч башталганын пандемия менен түшүндүрүшкөн. 2020 январь айындагы өкмөттүн маалыматына ылайык Кыргызстанда коопсуз шаар долбоору ишке кирген. Бүгүн 24 август күнү Иса Ахунбаев атындагы медициналык академиянын пневмония менен ооруган бейтаптарды дарылоо үчүн алгачкы ачылган убактылуу жугуштуу оорулар бөлүмү акыркы бейтап чыгарылгандан кийин жабылды. Бул тууралуу медициналык академиядан кабарлашты. Медициналык академиянын мугалимдери, ординатор жана студенттеринен турган дарыгерлер, кенже медициналык кызматкерлер кызыл зонада ыктыярдуу түрдө иштешкен. Жугуштуу оорулар бөлүмүнүн иши Саламаттык сактоо министрлиги, айрым медициналык жана башка мекемелер, атамекендик жана эл аралык демөөрчүлөр тарабынан колдоого алынды деп билдиришти медициналык академиядан. Жугуштуу оорулар бөлүмүн жабуу учурунда медициналык академиянын кызматкерлери кош коронавирус аталышындагы флешмоб өткөрүшкөн. 23 августта авиатрафик авиакомпаниясынын Новосибирск Ош багыты боюнча чартердик каттам менен 152 кыргыз чараны учуп келген. Арасында жаш балдар дагы бар. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлайт. Жүргүнчүлөрдүн тизмеси Новосибирск шаарындагы Кыргыз Республикасынын башкы консулдугуна кайтып келүүгө муктаж болгон Кыргыз Республикасынын жарандарынын кайрылууларынын кезектешүү тартиби боюнча түзүлгөн. Ага кош бойлуу аялдар, жаш баласы бар аялдар, улгайган адамдар, Новосибирск клиникаларында операция жасаткан адамдар жана депортацияланган жарандар кирген. Чет мамлекеттерде жүргөн жана мекенине кайтып келүүнү каалаган Кыргыз Республикасынын жарандарын кайтаруу боюнча иштер улантылууда. Ошондой эле күн мурун 23 августта Кыргызстанга Аэрофлот авиакомпаниясынын Москва Ош багыты боюнча чартердик каттам менен 393 кыргызстандык учуп келген. Арасында 24 жаш бала бар. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлайт. Маалыматка ылайык, бул каттам дүйнөдөгү коронавирус инфекциясынын пандемиясынын жайылышынан, чек аралар убактылуу жабылышынан жана эл аралык жүргүнчү ташуу авиа билдирүүлөрүнүн токтошунан улам чет өлкөдөгү Кыргызстандын жарандарын кайтаруу боюнча жүргүзүлгөн иштин алкагында Кыргыз Республикасынын президенти жана өкмөтүнүн тапшырмасын аткаруу үчүн Россия менен Кыргызстандын тышкы ведомстволорунун сүйлөшүүлөрүнүн негизинде ишке ашырылган. Тышкы иштер министрликтин басма сөз кызматынан кошумчалашкандай, чет мамлекеттерде жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандарын кайтаруу боюнча иштер улантылууда.
Авиатрафик авиакомпаниясынан Новосибирск Ош багыты боюнча Кыргызстанга Россиядан 152 кыргыз жараны кайтып келген. Алардын арасында жаш балдар дагы бар. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлайт. Чартердик каттамдар дүйнөдөгү коронавирус инфекциясынын пандемиясынан жайылышынан, чек аралар убактылуу жабылышынан жана эл аралык жүргүнчү ташуу авиабилдирүүлөрүнүн токтошунан улам чет өлкөдөгү Кыргызстандын жарандарын кайтаруу боюнча жүргүзүлгөн иштин алкагында Кыргыз Республикасынын президенти жана өкмөтүнүн тапшырмасын аткаруу үчүн ишке ашырылган. Кыргыз Республикасынын саясий ведомствосунун басма сөз кызматынан кошумчалашкандай, чет мамлекеттерде жүргөн жана мекенине кайтып келүүнү каалаган Кыргыз Республикасынын жарандарын кайтаруу боюнча иштер улантылууда. Кыргызстанга Сибир авиакомпаниясынын Москва Ош багыты боюнча чартердик каттама менен Кыргызстандын 174 жаран учуп келди. Арасында жаш балдар дагы бар. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги кабарлайт. Тышкы иштер министрликтин басма сөз кызматынан кошумчалашкандай, чет мамлекеттерде жүргөн жана мекенине кайтып келүүнү каалаган Кыргыз Республикасынын жарандарын кайтаруу боюнча иштер улантылууда. Мүмкүнчүлүгү чектелген Бизге катталыңыздар, жана жаңылыктардан биринчи болуп угуңуздар. Кийинки чыгарылышка чейин саламатта болуңуз.